Саламатсыңар балдар. Силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтуумун. Анда сабагыбызды баштайлы. Тил көпүрө илим менен билимге. Тил адамга кубаныч берет өмүрдө. Көрдүңөрбү? Тил илим билимге жетүүнүн алгачкы куралы экен. Ал эми ошол тилдин аркасынан илим билимге жетишип, анын аркасынан кубанычты алып келе турган тил экен. Дагы бир жакшынакай сөз, тил адамды бакыт даңкка жеткирет. Тил адамды шорго салат, өлтүрөт. Демек, эки жактуу экен. Тилди орду менен бакат пайдалана билсең, ал бакыт даңкка жеткирет экен. Ал эми тилди туура эмес сүйлөсөң, анда бир нерсеге чалынат экенсиң. Ошон үчүн тилди туура орду менен пайдаланууга аракет кылышыбыз керек экен балдар. Муну ким айтты экен? Байкап көрөлүчү. Бул ким? Ооба, азаматсыңар балдар, Жусуп Баласагын. Демек, бул жакшынакай сөздөрдү Жусуп Баласагын атабыз орто кылымда бизге таштап кеткен экен. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Мурунку Совет бийлигинин жылдарында Кыргыз Республикасындагы улуттук тил саясатынын көңүл бурулбагандыгынан кыргыз тилинин коомдук жана мамлекеттик турмушунун бардык чөйрөлөрүндөгү кеңири колдонулушу чектелип, бара-бара тарып, ага анчалык маани берилбей келген экен. Демек, ошол Совет бийлигинин натыйжасында көп адамдарыбыз өзүнүн эне тилин унутуп, орус тилинде сүйлөөгө көчүшкөн экен. Демек, ошонун залдары бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет балдар. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Байыркы убактардан бери өнүгүп келе жаткан түрк тилдеринин бири. Кыргыз элинин улуттук маданиятын, адабиятын, тарыхын, салт санаасын, үрп-адатын кылымдан кылымга сактап келген, аны ар тараптан өнүктүрүүгө шарт түзгөн, азыр улуттук адабий тилге айланган тилдердин бири болуп эсептелет балдар. Ушунун өзү эле кыргыз тилин мыйзам жүзүндө сактоо, аны мындан ары өнүктүрүү боюнча өзгөчө зарыл чараларды көрүүнү талап кылат экен. 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 10 сессиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү закон кабыл алынган. Бул кыргыз тилин мамлекеттик тил катары макамын мыйзам жүзүндө белгилөөгө, кыргыз тилин жана кыргыз элинин улуттук маданиятын сактоо жана өнүгүүгө негиз түздү. Демек, карасаңар балдар, кыргыз тили менен кошо кыргыз элинин маданияты, кыргыз элинин адабияты, кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрү өнүгүп жүрүп отурган экен. Демек, кыргыз элинин маданияты менен адабиятын, кыргыз элинин улуттук салтын тилинен бөлүп кароого эч мүмкүн эмес экен. Тил бул ар бир элдин каны, жаны. Тил анын тажрыйбасынын, дүйнө таанысынын, маданиятынын, тарыхынын ашташуусу. Акырында тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Көрдүңөр балдар? Тил элдин, башкача айтканда, улуттун каны, жаны дейт. Анын тажрыйбасы, дүйнө таанысу, маданияты, тарыхынын ашташуусу ушул биздин кыргыз тилибизге байланыштуу экен. Демек, тилибиз ошол улутубуз кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси экендиги жөнүндө улуу Чыңгыз Айтматов агабыз айтып өткөн экен. Кыргыз тилин республикабыздын мамлекеттик жана коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө ар тараптан жана толук түрдө колдонууну камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамда жаңы кабыл алынган конституциябызга ылайык кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өз алдынчалыгынын, көз карандысыздыгынын, эгемендүүлүгүнүн негизги белгилеринин бири.
Кыргыз Республикасынын бийлик жана башкаруу органдарынын тили эндиги баса белгиленген. Кыргыз тили азыр иш кагаздарын жазууда, өз ара пикир алышууда, ар кандай кеңешмелерде, сессияларда, курултайларда, конференцияларда жана башкаларда кеңири колдонулат. Кыргыз Республикасындагы ар бир шаар, айыл, кыштак, көчө, аянт, административдик, аймактык жана географиялык аталыштар тарыхый салттарга ылайык азыркы кыргыз тилинин колдонулуп жаткан эрежелерине ылайык жазылат. Ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын аттарын мамлекеттик жана орус тилдеринде жазуу сунушталган. Адамдардын аттарын, фамилияларын жазууда жана колдонууда улуттук салттардын сакталышына уруксат берилген. Демек, улуттук салтыбыз жогоруда айтылгандай, тилибиз менен кошо өнүгүп, тилибиз менен кошо бүгүнкү күндө жашап келе жатат дегенбиз. Демек, бул жерден баса белгилей турган нерсе улуттук салттардын сакталышына уруксат берилген дейт. Бул кайда? Демек, биздин баш мыйзамда. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилине же ар кандай улуттук тилдерге текебер келтирүүгө же кастык мамиле кылууга катуу тыюу салынган балдар. Биздин кыргыз элинде 80ден ашык улут жашайт. Демек, ошол 80ден ашык улут бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ынтымакташып, бири-бирибизге жардам көрсөтүп, жарык маанай жакшынакай жүз менен бири-бирибиз менен көрүшүп турушубуз керек экен. Демек, бири-бирибизге үстөмдүк кылууга же болбосо аларды басмарлоого мыйзам жол бербейт экен. Кыргыз тили Кыргыз Республикасындагы орус жана башка улуттук тилдердин эркин өнүгүшүн камсыз кылаары, аларга кысым көрсөтпөстүгү белгиленген. Бул мыйзам кыргыз тили кыргыз элинин мамлекеттик тили, улуттук маданиятынын эң жогорку формасы катары өнүгүшүн камсыз кылат. Көрдүңөрбү балдар, улуттун жаны, улуттун каны тил дедик. Демек, ошол кыргыз тилинин макам алганын күнүнөн тартып, ушул күнгө чейин 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү деп аталат экен. Демек, ошол күндөн ушул күнгө чейин мамлекеттик тил күнүн майрамдап келе жатабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эфирден кайрадан жолугушканга чейин саламатта калгыла балдар.